баягы калп эле күлүп же тиги продюсерлерге бир жагалданып анан калп сүйлөп анан андай жок. Бир жылдары ушу Огонек менин аймагында тартылбай калган. Азыркы учурда андай телеканалдар жок. Мен барып ар бир иште бир жакшылык бар да. Сен жаман нерсе кабылсаң дагы, значит ал бир жакшылык үчүн болуп атат дегендей эле. Студияда ырдап атканда ошо элестетип, анан ырдасаң анан эл дагы ырыңды элестетип угат да. Махабат экөөбүздүкү деген ыр эле ошол бир эле ушул менин жашоомо тиешелүү арналган ыр болду. Сыртым эмне кыласың, чылап ичесиңби, жан дүйнөсү деген сөз бар го кыргызда. Ушул сөз өтө туура. Болгон бир күндө 9-10 тойго чейин жетишип койчубуз. Аялдардын укугун ар бир эркек коруш керек. Аялды бай динде деле бар ал. Аял аманатың. Алмаз келечегиң алдыда деймекпиз да. Сиз айткан байке кандай кабыл алды кийин? Кабыл алды. Уру дейт мени. Ойзон YouTube каналыбызды көрүүчүлөрүнө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Сиздерге бүгүн да эстрадабыздагы өзгөчө үнү, өзгөчө бир стили бар байкелерибизден чакырганбыз. Өзгөчө ою бар дегендей биздин каналыбыздын максаты да баягы аты айтып тургандай өзгөчө ойлорду, бир пикирлерди алууну максат кылганбыз. Ошол максатта Алмаз Шадаев байкени чакырдык. Биринчиден ушул убактыңызды бөлүп, алдыда концертке даярдыктар, бир убакыттын тардыгына карабай келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга көңүлдүү күн болсун. Бизди көрүп жаткан угармандарга дагы барыңыздарга чоң ысык салам. Рахмат. Дароо эле баягы азыркы учурда маанилүү болуп турган сиз үчүн, сиздин көрөрмандарыңыз үчүн дейли темадан баштайлы. Концерттен даярдыктар кандай болуп атат? Маанайлар кандай дегендей? Кудайга шүгүр, даярдыктар бүгүнкү күндө катуу кызуу жүрүп жаткан учуру. Биз дагы ушул акыркы концертибиз 4 жыл мурда берген экенбиз. Ошо сахнада 10 жыл деп. Быйыл ушул жеке концерт кылып, ошого кайра 4 жыл аралыгында жазылган ырлар, ага чейинки биздин жакшы эмгектерибиз бардыгын ушул концертке топтоп жакшы тандалган ырлардын баарын чогултуп, жакшы бир концерт берели деп даярданып жатабыз. Даярдыктар Кудайга шүгүр, Кудай буйрса жылдан жылга жакшы концерт берейин деген бир ойлорум, пландар болот экен. Ошо пландардын үстүндө эле иштеп, буйрса концертке дайын болуп калдык. Негизи эле ушул сиздерде жеке сизде ырчы катары дейин, концерт берүүдүн негизги максаты эмнеде болот? Баягы 10 жылдык, бир 15 жылдык же болбосо жөн эле концерт эле ушул концерт берүүнүн негизги максаты. Бул эми ар бир ырчы сөзсүз түрдө бул кыялданат концерт берүүнү. Себеби дегенде мээнет кылып канча деген ыр жазасың, ал ырларыңды элдер угуп жүрөт, анан отчет беришим керек эле, концерт беришим керек эле деген бул ар бир ырчынын кыялы. Мисалы үчүн жанагы үй алганда той бересиң го. Ошол сыяктуу эле ошол ырларыңдын баарын багып отуруп анан аягында ушинтип отчет бересиң да. Анан бул ушул ырчынын бул кыялы концерт берүү өзү. Буюрса дагы бир кыялдарыңыз ишке ашып, орундалып алдында турат экен да. Албетте, сөзсүз. Биз дагы кубанычтабыз ушул концертиңиз ойдогудан да бир жогорку, жакшы деңгээлде өтсүн. Рахмат. Анан ушул сиз менен майке даярданып атып, азыр эми заман талабы ушул болуп калбадыбы? Биз социалдык тармактарды актарат экенбиз, же сизди тааныган кишилерден маалымат алууга аракет кылабыз. Анан сиз өзүңүз Инстаграмга бир видео жүктөгөн экенсиз, рилс кылып. Ал учурда 2003 жылы экен. Алмаз Шадаев эмес, кичинекей бир өспүрүм Алмаз ырдап жаткан учуру. Ошол видео жөнүндө кичине айтып берсеңиз бизге, кайсыл учурда тартылды эле? Ал видео 2003 жылы менин папамдын бир тууган карындашы бар, Ташбүбү менин эжекем, ошо чогуу айбанбыз айылда. Анан ошо эжекем турмушка узап, анан баягы эшиктөр көргөзмө деген бар го бизде салт. Ошол куда тозуп аткандагы видео, ошол учурда мен 7-класс элем. Анан ошо эжемдер үйгө баягы куда сөбөк тозуп аткан учурдагы видео. Ал учурда баягы видео видик деп камералар, интернет жокто. Анан бир сонун моменттер эле. Анан ошол учурда баягы элдер, кудалар ырдап бүтүп, анан аягында ошол записка ырдап калган экенмин. Бүгүнкү күндө сонун эстелик болуп, биздин бала чактагы ошо бир видео бар ошондой. Өзүңүз суранып ырдадыңыз беле же сизде ырдап мен ырдатышкан, суранып жакшы ырдайсың деп анан барып ырдапган эсимде. Мен жаңылбасам Сыймык Бешикеевдин ырдап Сыймык Бешикеевдин ак көйнөгүн кийип кел деген ырдын чыгармасын ырдаган. Сонун бир тарых эстелик видео болгон экен. Буну сураганымдын себеби ошол учурдагы жөнөкөй баягы 7-класстагы сиз айтып аткан Алмаз бир өзүнүн туугандары тоюнда ырдап атса, азыркы учурда
Кыргызстандагы жалпы Кыргызстанга анын жакынкы өлкөлөргө таанымал белгилүү Алмаз Шадаев болуп отурасыз. Ошондон берки күндөрдүн бир маанилүүлөрүнө колдон келишинче бир токтолсок деген максат болду да баштаганчы. Ошол учурда эле бир кыял максат бар беле, Алмаз Шадаев бир ырчы болуу, же болбосо андан кийинчерээк пайда болду. Негизи бул эми ар бир адамда кыял жашайт эмеспи? Анан менде деле албетте кыял бар болчу, мындай ушу негедир ушу кичинекейимде баягы элге таанылам, элге таанылган адам болом деген кыял максат бар болчу. Анан ошол кыялыбыз көрсө ушул ырчылыкка байланган экен да. Анан андан кийин баягы биздин 2005-жылдары байкелерибиз ырдап чыгып, ушундай сахнада дөңгөрөтүп баштагандан ама ошондон мен шаарга жетип ырдайм сөзсүз. Ушу элдин ырчысы болом, элге жакшылар менин ырларымды укса экен деген бир кыялдар жашаган. Ошол кыялдар Кудайга шүгүр айтмакчы бүгүн жетип отурабыз. Мен көрүүчүлөргө да айтып өтөйүн, ким көрбөгөн болсо баягы Алмаз байкенин инстаграмына кирип сөзсүз бир аз ылдыйына түшүрсөңүздөр ошол видео чыгат. Ал жерде да сизде баягы бир сүрдөнүү же болбосо тартынчактык нерсе байкалган эмес да. Ишеним менен ырды да аябай сондурдагансыз, сонун болупчу. Демек ошондой эле сиздин бир талантыңыз туугандарыңызга, жакындарыңызга байкалса керек. Балким мен ошо үйдө баягы Айаш апалар келгенде сөзсүз түрдө баягы мени чакырып ырдатышып, анан мен ырдап берип, анан баягы кыстырмай акча алып ушинтип үйдө той топур келгенде сөзсүз ырдап берип турчумун. Мотивациясы ошондой эле болгон. Ошондой эле болгон да. Мындан сырткары ошол жаш кезде мектептеги да активист болсоңуз керек анда. Мектепте да активист болуп, жакшы окубасак дагы активист болчубуз. Класстын атынан баягы жана майрам кечелери болгондо биз барып жанагындай 14 февраль деп коет го, ошол сыяктуу бир майрамдарда барып балдардын аттын тиги кагаздарын, каттарын жеткизип, ушундай мектептин атынан ушинтип жүрчүк. Өзүңүз айтып калдыңыз, кат көп алчу белеңиз мектеп учурунда же? Көп алчук. Мен өзү ошо окуп жүргөндө мектепте, лицейде мистер дегендер кат болуп кетти эле го. Мектептин мистери болчумун. Мистер Алмазбы? Мистер Алмаз болчумун. Анан ошентип анан окуп жүргөндө көп кыздар катышасычу. Бизге лицей деп аябай бир цент этилчү, мындай бааланчу, түрк лицейде окуган балдарга аябай суктанышчу. Элитага кирчүбүз дейсизби? Элитага кирчүбүз, анан баарыбыз тең жаркылдап, кийинген кийимдерибиз таптаза болуп турса, окуган билимибиз тигил болсо, түркчө, англисче болуп турса, анан ал убакта ушу лицейге чандаган адамдар окучу. Биздин контракттагы ал учурда $100, бүгүнкү күндө $1000 болчу. Анан ата энебиз ушундай жерге окуткан бизди. Анан сөзсүз түрдө нарындын кыздары лицейдин балдарына суктанып келип, ушундай бир учурлар көп болчу окуп жүргөндө. Анан ошондон бери келип сиздин оюңузда чыгармачылыгыңызга сиздин багытыңыз бурулган эң маанилүү учур кайсы болду деп ойлойсуз? Эстей аласызбы? Чыгармачылыкка бурулган биз эми баягы окуп нарындан окуп келгенде эле мен өзү ушу искусство институтуна тапшырайын деген ойлор бар болчу. 9 бүтүп Күреңкеевке тапшырайын деген. Анан үйдөгүлөр окутпай койшкан. Сен эми лицейде окуп атсаң, анан башка эле кесип тандабайсың деди. Анан үйдөгүлөрдүн сөзүн угуп эле макул деп, анан ошол ойдон окубай Манас университетине келип окуп, биякта Манаста окуп калдым, туризм факультетин. Анан баары бир өзүңдүн адам өзүнүн ичинде, жан дүйнөсүндө не болсо ошону баягы сыртка чыгаргысы келет, каалоосун аткаргысы келет экен. Анан экинчи курстары менен эле ушу чыгармачылыкка Бишкекке келип эле КТРдин алдына барып, аракетимди кылып, ар кайсы ал убакта жа продюсерлер деген аябай мода эле. Ар бири менен мындай алыстан карап өтүп, же жолукусу менен жолугуп өтүп, ушинтип аябай көп эмелерден өткөм. Ошентип эле ошондон башталып, ошентип эле баштаганбыз. Аралашып калгансыз. Аралашып, анан ошо Анара Члетирова эжеге жолугуп калып, Жаш кыял элдик үлгүлүү би ансамбль жетекчиси, ошо эжелерге жолугуп калып, анан ошондон кийин анан биздин чыгармачылык башталды десек болот. Ошол азыркы темабызды улай дагы сурайм, ага чейин сиз айтып өтпөңүз. Негизи мен да байкайм да, түрк лицейде окуган достор дейли, тааныштар бир аз багытын башка жака алып кетет да, анан алардын жүрүм туруму да бир аз айырмаланат эмеспи? Токтоо дейли, анан кыял максаттары так коюлган да, график менен жүрөт, режимди сактайт дегендей. Эми бизде мага окшогон мындай чачыранды эмес да алардыкыча.
ошол лицейден да сизге ырчы болушуңузга бир алардын тарбиясынын таасири болдубу? Же кыялыңызды тагырап койгонго? Лицейде биз эми жакшы билим алып, жакшы окудук чындыгында. Анан жакшы мен досторум, лицейский досторум бардыгы тең чындыгында чет мамлекетте иштейт, биякта иштегендер бардыгы тең мындай өзүнүн жашоолоруна тың балдар. Анан биз баягы ырчылык жолду тандагандан кийин бул жол эми ар кандай болот. Кээде күлөсүң, кээде ыйлайсың дегенде. Анан көчөдө каласың. Биздики эми бирок лицейдин жардамы, лицейдеги окуган балдардын баягы кругозору кенен болот. Ой жүгүртүүсү кенен болот. Көп нерсени ойлоно билет, баягы алдыга көп баягы ой жүгүртүүсү абдан кенен болот да. Ошондой биз тарбия алып, ошондой билим алганбыз да. Анан албетте мага жардамы тийсе керек, себеби ушундай любой жумушка, любой иште стратегия болуш керек да. Анан биз балким чыгармачылыгыбыз, мен ошол лицейде окугандыгымдын бир себеби ой жүгүртүүм бир ушундай бир байланып тактика менен жашайбыз да. Анан балким ошо тактика жагы бир пайдап келсе керек. Лицейдин билими, билим. Чоң рахмат. Эми кайра баягы сиздин келген жолуңуз да. Биздин көрөрмандарыңызга да бир эске салып өтсөңүз, анан өзүңүздүн жеке эң алгачкы ырыңыз кандай запись болуп калды эле? Биздин эң алгачкы ырыбыз Жаным ай деп аталат. Ошол Анар эжекебиз менен ошол ырды жазып иштеп, анан ошо эжекебиз баягы чыгармачылыктагы кемеге мени салган десем болот да. Ошо чыгарма, ошо Жаным ай деген чыгарма эң алгачкы мындан 15-14 жыл мурда жазылган чыгарма. Ошо жазылган учурда сизде бир өзгөчө сүрдөнүүлөр делүү, балким бир коркуу болгон жокпу? Жок, мен ал убакта наоборот, азыр мен кээде коркуп калам. Ал убакта наоборот баягы жашсың, өрт кезиң, анан наоборот алпынып, талпынып турган убагың болот. Биз ал ырды жазып туруп эле мен ошо лицейде, Манас университетинде окуучумун. Ырды жазып, тиги клибин тартып туруп эле Турцияга иштегене кетип калгам. Анан кайсыл кесипке? Практикага кеткем, туризм багытында кеткем. Анан келсем эле ырым жакшы кетип аткан болчу да, ошентип эле анан келип анан аралашып кеткем. Келсеңиз эле жылдызсыз. Келсем эле жылдыз болуп калыппыз. Ушундай болгон. Ошону менен эле демек Жаным айдын баягы элге Жаным ай кечиресиз. Элге тараганы сизге бир мотивация берип катуураак кириштиңизби же ортодо бир пауза болдубу? Ортодо андан кийинки жазылган ырларым анча чыкпай, же баягы ал убакта баягы өзүң дальше алып кетиш өтө оор болгон. Чындыгында көп деле баягы заказың жок болот. Сени той топурга чакырган, акчаң тартыш, студентсиң. Анан бир жылда бир ырдан жазып койчумун. Бир жылда бир жазып ошентип отур. Анан 2015-жылдары жота кете берет окшойм, мен балдар менен эле Дубайга барып иштейт окшоймун деген бир ойлор келген. Анан ошентип отурганда анан бир Индира Исаевна деген менеджер менен бүгүнкү күндө менеджер менен таанышып калып, анан концертиңди уюштуралы Бишкекке тушооңду келсели деп анан ошо 8-9 ыр менен эле концерт бергенбиз. Анан ал концертибиз бирок ийгиликтүү берип, карыздасак дагы концерт берип тушообузду кесип алганбыз. Ошо концерт кандай бүттү, менин ырларым жакшы жазылып, жакшы кете баштады да. Андан кийин эле ошол Фаридам жазылды. Фаридамдан кийин эле ошо эми мага баары бир, Эки жүрөк, Жаным эй деген аркасынан жакшылардын баары жазылды да. Ошо концерт тушоо кесилгенден кийин. Анан кайра эле 2017-жылы биз Фаридам деп концерт бердик. Демек ошол алгачкы тушоо кесүү концерти да сиздин баягы кайсы бир деңгээлде ушул чыгармачылыкта сактап, чоң бурулушка же болбосо катуураак иштөөгө дем берди десек болот. Албетте баягы сен жашоодо бир нерсеге жетиш үчүн сөзсүз бир кулашың керек дейт го. Анан биздин ошол биринчи концертибиз аябай карыздап ушундай болгонбуз. Анан ошол концерттен кийин анан карыз угутулуш керек болот. Анан кайра Кудайдан болуп анан ошо Фаридам жазылып калып, анан биз 2017 чоң аншлаг менен концерт берип, биринчи концерттеги карыздарыбыздан бери жаап, ушундай бир учурлар болгон да чыгармачылыкта. Сыр болсо карыздын суммасы көп болду беле? Эми ал убакта бизге көп эле болгон. Ошо $2000, $3000 карыз деген. Ал учурда 2015-жылдары көп эле ушундай карыздаганбыз да. Ошон анан өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Баягы Жаным ай аябай жакшы тарап, андан кийинки ырлар бир аз андай эффект бербеди депчи.
биринчи ыры эле дүң деп атса, анан кийинкилер анын деңгээлине жетпей калса, сизде бир депрессия болуп же таасирин тийгизген жокпу? Бирок депрессия болгон эмес, бирок дагы болот деп үмүт кылып иштей бергем да. А мен качан азыр депрессия болушу мүмкүн. Эгер сен ушунча миллиондорду чыгарып анан азыр ыры жазсаң ырың кетпей калса, ошондо депрессия болушу мүмкүн да. Эми депрессиядан деле Кудай сактасын, бирок негизи мындай жаман эме болушу мүмкүн. Дагы изденейин депчи, балким башка багыт керек бизге деп. Анан ал учурда үмүт кылып эле иштей бергенбиз. Анда ушул учурга азыр айткандарыңызды себеп кылып биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизден бир кеңеш сурайынчы. Ушундай аябай бир жогорку деңгээлде биринин артынан бири баягы трамплин дейт го, трамплиндей секирип келатып эле ортодон жумушу бир ылдый кетип спад болгон учурда эмне кылыш керек, бир кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Кантип чыгыш керек? Эми андай не только баягы чыгармачыл бардык эле багытта адам сынып калса, мен ойлойм эң башкысы жаратуучу Алла болгондон кийин баарыбыз жан дүйнөбүз Алла менен сүйлөшүп эле Аллага коюшубуз керек болду. Андан башка биз пендебиз да. Анан Алла менен сүйлөшүп эле ушул өзүңдүн жүргөн турганыңа шүгүр кылып эле, шүгүр кылсак эле буюрса жан дүйнөбүз жеңилдеп жакшы жашай беребиз. Ал келет кетет, дүйнөгө келип кете турчу нерсе, бир күнү сынасың, бир күнү сыгыласың, бул и так сыноо жашоо болгондуктан анда ошонусу менен жашоо кызык да. Баарыбыз эле телегейибиз тегиз боло берсе, анда жашоонун кызыгы эмне? 5 кол тең эмес. Андыктан кандай учур болбосун, эң башкысы ушу ден соолугубуз аман эсен чың, ошого шүгүр кылып, барына дагы, жогуна дагы шүгүр кылсак, биз анда бизден өткөн бай адам жок. Ушул сиздердин учурда сизге чейинки муунда эле ошолор чыккандар көбүнчүсү азыр айтып баштады да, ошол учурда кыйынчылыктардычы. Алардын бири ошол учурдагы реалдуу түрдө эми ачык атат, баягы бут тосууларчы. Сиз да ошолорго кабылып калдыңызбы? Бут тосууларга албетте. Бир четин мен да угуп калдым да, КТРКдан такыр ырлар алынып калган учурлар болгон деген сыяктуу. Ушулардын канчалык чындыгы бар, өзүңүздөн билели? Чындыгы бар. Бир учурларда эми ар кандай монополия да ар кайсырдечи. Анан менин характерим ушундай, баягы мен ачык айтып, ачык эле жарылам да. Анан баягы калп эле күлүп же тиги продюсерлерге бир жагалданып, анан калп сүйлөп, анан андай жок менде. Башынан ушундай. Жакындары билет, ошол жылдары эле бир жылдары Огонёкко тартылбай калган жылдар болгон. Ошондо мен барып эле өздөрүнө ачык кайрын кирип барып эле эмне себептен тартпай атасыңар, эмне кетирип атасыңар деп алар менен бетме бет монтип айтышып урушкан күндөр болгон. Анан ошондон баягы бирөөнү урушуп койсо бирөөнү жамандап кете берет го сөзсүзчү. Бирок мен ошого жараша дальше иштегем дагы. Анан бир жылдары ушу Огонёк менин айманда тартылбай калган. Азыркы ырчылар эмне мынтип калыптыр, анан тинтип калыптыр деп филармониянын артисттери менен тартып коебуз деп бир жылдары ушу точно билем, ушу 2000 кайсы бир дагы ырчы тартылбай, жалаң филармониянын ырчылары менен тартылган Огонёкко. Бүт КТРК ошондой болгон да. Анан көп андайлар баштан өткөн. Себеби эми болот, андай болуп туруш керек. Болбой да койбосо болбойт. Эми сен өзүңдүн ырың жакшынакай кетип атса, эмне үчүн сен тартылбашың керек деген нерсе да. Анан эми ошол учурда аябай телевидение өтө күчүндө эле. Анан ырчылардын баары катышып атса, сен да катышкың келет. Анан сен ырың кетпей атса, иштебей атсаң бир жөн. Анан барып туруп ушундай бир кызычу көтөрүп сөгүп ушундай убактар болгон убагында. Анан бардык нерсем тараза менен да. Анан эми ар ким өзүнүн жумушун тагат кылыш керек. Калыстык менен жашасак эле сиздин да жумушуңуз өнүгөт, меники да өнүгөт. Анан ортодо монополия кылып, анан тааныш билиш деп сала бергенсек, анда жумуш өспөйт, анда ошол өзүбүзгө эле зыян. Ал учурлардын деле менимче эч кандай таасири болбой, Алмаз Шадаев таасир болгон жок. Убагында жанагы бир эфирлерге барбай коюп, анан кийин жаманатты кылып чыгарып канча деген немелер өткөн, бирок азыркы учурда андай телеканалдар жок. Мен барып Алмаз Шадаев ошо да. Демек бул дагы бир жол бир мотивация болду окшойт. Эч нерсеге кайрабай аракет кыла берсең эле убакыт өзү ордоруна коет. Албетте. Ошол Огонёкко чыкпай калган менен Алмаз Шадаев азыр Килтеген спорт сарайында сонун бир концертин уюштурган. Бирок Кудайга шүгүр, андан кийин калбайм ушундай кечелерден. Анан сиздин чыгармачылыгыңызда дагы бир орду бар десем да, мен жаңылышпайт болушум керек. Биздин ырчы байкелерибизде да бир аябай ырчылыгы менен чогуу достуктары да белгилүү болгон. Ошол эле Акбар, Султан, Мирбек байкелерибиз болсо, алардан кийинки муундарда ошол сиздердин достугуңуздар аябай бир белгилүү да. Нурлан байке, Данияр Эрматов, Аваз Акимов, сиз
кимди унутуп калдым, Нурмат Садыров байке бар, Данияр. ушул Данияр Эрматов, Анан сиздердин тааныштык кандай болду? Кандай дос болуп калдыңыздар? Биздин ой жүгүртүп ойлонгон оюбуз, жүргөн турган алган тарбиябыз баарыбыз окшош да. Анан баарыбыз тең эле баягы өз аракетибиз, өз күчүбүз менен ийгиликке жеткен балдар баардыгы тең. Балким ошондон ойлорубуз, жылдызыбыз бири бирибизге дал келишкен. Ошол жылдары эле, ошол 2011-12 жылдары эле ар ким арга жактан иштеп атып эле анан кошулуп калган балдар да, бири менен дос болуп, жылдызыбыз келишип эле. Чогуу жашаган анда чогуу жашаган учурлар болгон. Мен Нурмат, Данияр чогуу көп жашадык. Нурлан менен Аваз экөө көп жашады. Ушинтип эле баягы бири бирибиз менен жылдызыбыз келишип эле таанышып калган балдарыбыз да. Бул баягы чыгармачылыктан сырт жашоодо дагы бири-бирине бир күйүмдүүлүгү бар достукпу, же болбосо ошол чыгармачылыктагы эле бири-бирине колдоо? Чыгармачылыктагы бири-бирине колдоо достук деп билем мен. Чыгармачылыктагы бири-бирибизди колдоп, ушул эми жамандык жакшылыкта бири-бирибизге. Эми бул жеке жашоодо эле сен чыгармачы, биздин жашообуз чыгармачылык болуп аткандай, значит бул жеке жашообузда деле ушу достор десек болот. Анан менин көз карашым ошондой, балдарга баардыгы тең бүгүнкү күндө мына биздин балдарга ушу акыркы 10 жылдан бери, 10-15 жылдан бери ошо жакшы чыккандан бери өзүлөрүнүн баягы популярдуулугун эч кимси жогото элек. Баардыгы тең иштеп келет ушул күнгө чейинчи. Баягы жакшы, Кудайга шүгүр, баары тең иштешип. Балким сиз ыр чыгарсаңыз же ошол чөйрөңүздөрдөн башка бирөө ыр чыгарса, эң алгач бири-бириңиздер менен бөлүшөсүздарбы? Угузуп көрүп? Албетте угузуп көрүп, мындай жолугуп калганда могу ыр чыгат жакында деп сөздөрдү угушуп, бөлүшүп, бири-бирибизге ой бөлүшүп турабыз. Негизи эле ошол достук жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Чыныгы достук кандай болуш керек? Чыныгы достук. Сизде баягы кээ бир мындай улуу белгилүү байкелерибизден да айтканы бар. Чыныгы жок деп, же болбосо мен да жакын досум мындай да, өзүң кандай болсоң, башканы да ошондой көрөсүң да ойлойсуң. Анан мен ойлойм, мен чын жүрөктөн эле дос деп кабыл алам көбүн. Эми чыгармачылыкта досторумду чын жүрөктөн эле кабыл алам дос деп. Анан адам кандай болсо өзү ошондой деп коет го, ошондой ойлонот депчи. Анан мен лично чыгармачылыктан эч кимди баягы жакын досторумду мындай жакшы дос, эми сый достор, сый талашкандан башка эмне бизге? Ошо көрүшкөндө жакшы учурашып, жакшы сүйлөшүп, ошо сый талашып турсак эле ошол достук. Анан андан башка жеке жашоодо дагы сырдашып, баягы жакшы ишенген достор болот. Азыр эми дос деген сөздүн баягы баркы кетпеди. Ар бир көрүнгөн адам дос деп сүйлөйсүң, бирок ичинен сен менен чогуу жүргөндө комфортнабы, сен анжандан кысылбайсыңбы, сыгылбайсыңбы, анжанда кенен жүрө аласыңбы, ошол адам сага дос да. Анан кичине сыгылып же мындай жүрөгүң сыгып ийсечи, анда ал адам менен көп деле жүрө албайсың. Мындай бир эме болосуң. Анан сен жанында досуңдун жанында сен сыгылбай жүрсөң, значит ал сен чын эле досуң да. Өзүңүз толук эркин болсоң, ошол сенин досуң болот да. Анан Кудайга шүгүр, эми мен баарын эле жакшы көрүп, жакшы эле сыйлап, жакшы эле баарын урматтап, жакшы эле урматтап дос деп кабыл алам. Сыноодон өткөн достор барбы? Же болбосо сиз өзгөчө ишеним артып, өзүңүзгө жакын болуп анан? Эми андайлар болот. Кээде дос, сыноо, дос тармагындагы кээ бир досторуң же инилериң алданып калган учурлар болот. Эми ал деле анын башына келген сыноо да. Анан бардык нерсеничи негатив карай бербей, бардык нерсени ошо позитив менен карашыбыз керек да. Анан бирөө мени алдап кетти эле дейин десең, сен алданып калдың макул. Бирок ага келип аткан сыноо да эми. Бардык нерсени жакшы жагы менен эле жөн эле беймазалуу берсең өзүң инфаркт болосуң. Анан бардык нерсени ошо жакшы ойлонуп эле, жакшы нерсе менен эле чечип алган туура да. Сиз баягы азыр ушунча маегибизден бир аз байкап атам да, көп нерсени позитив менен жеңгенге аракет кылып атасыз да. Мен такыр ичим кандай учур болбосун, бардык нерсени жакшы жакка ойлонуп жеңип коем. Түрктөрдө бир жакшы сөз бар, эр бир иште бир хайры бардыр деп. Ар бир иште бир жакшылык бар да. Сен жаман нерсе кабылсаң дагы, значит ал бир жакшылык үчүн болуп атат дегендей эле. Азыр айткан сөзүңүздү сиз өзүңүзгө толук сиңире алгансызбы? Эр бир иште бир хайры, албетте. Сиңире алгам, ошо сиңире алган үчүн ушундай эме менен жашайм да өзүм. Кандай учур сизге бир толук баягы таасир этип, сизди өзүңүздүн баягы ушундай кенен абалыңыздан чыгарып салышы мүмкүн? Эмне таасир этиши мүмкүн? Кенен абалдан? Азыр сиз бүт нерсени позитивден карап атпайсызбы? Ушундай абалдан чыгарып салышы мүмкүн. Эмне болушу мүмкүн? Эч нерсе чыгара албайт го дейм. Эми бардык нерсе, например, эми Кудай сактасын, бир жаман нерсе, бир жакындардан айрылып калсаң деле, эми бул
Алланын каалоосу чыныгы жашоого деген бир эмелер болот. Өзүң соротосуң, баягы беймаза боло бербеш керек, Кудай сактасын. Жакындарыбыз аман болсун, өмүрү узун болсун да. Анан бирок кандай учур болбосун, эми мен последний пик эме нерсеге акыбалды айтып атам да. Ошол нерседен деле, мисалы үчүн эми барыбыз бара турчу жер ошол жак кандай болбосун. Кандай анан бул жашоодогу биздин проблемалар бардыгы жөн эле оңой. Бардыгы. Анан Кудай ошо ден соолугубуз менен сынабасын, бирок ден соолук менен сынаса дагы бул Кудай жакшы көргөн пендесин ден соолук менен сынайт. Ошо өзүн эстетип, анан ушул жакта сыноодо жашап кандай болбой эле жүргөнүбүзгө шүгүр кылышыбыз керек да. Мага негизи аябай жакты ушул айтканыңызчы. Баягы эгер адам толкойуна толук ошол азыр сизде кылып сиңирсе, менимче жашоо дагы бир аз болсо да жеңилдет болуш керек. Ар бир иште кайыр бар дегенди түшүндүм да. Ооба. Сонун ушул даже кандай дейт, өзүнө уран кылып алса жакшы жашайт. Ушундай уран менен жашасаңыздар жакшы болот буюрса. Эми баягы чыгармачылыгыңызга дагы бир аз кайталы. Ортодон сиз айткан темалардан чыгып кетти да бул суроолорчу. Азыр айтып өттүк, баягы сиз айткандай эң алгачкы ырыңызда жаным ай деп чыккан, андан кийинки жаным эй деп, сагынганда деп. Ырларыңыздын баардыгы мындай бир кандай десем, мага өзгөчө бир назиктик менен келгендей ырлар болду да. Бирөөгө болгон сезимдерди да сиз башкача бир жеткиргендей, бир өзгөчө абал кылып, бул кандай, себеби эмнеде же себеби бирөөдөбү же дегенде? Жок, негизи эле баягы ырларыбыз, мен баягы көбүнчө аткаруучумун да. Анан көбүнчө баягы обончулар менен иштешип калам. Анан алар менен кеңешип жазып калабыз. Анан көбүнчө ырларды ошо бирөөлөрдүн эки жаштардын сүйүшүп атканын элестетип эле ырдап, бирөөлөрдүн сүйүүсү баягы азыр бирөөнү арнап берип аткандай элестетип ырдасын, уксун деген бир ниетте эле ушундай жаздырам да көбүнчө. Өзүм жашоомо деле аябай баягы тиешелүү бирөөнү андай жок. Бир эле ушул акыркы ырыбыз эле болду. Биздин махабат экөөбүздүкү деген ыр эле, ошол бир эле ушул менин жашоомо тиешелүү арналган ыр болду. Калган ырларыбыз биздики эми болуп калат, эми кээде балким болуп калгандыр, эми бирок көбүнчөсүн баягы башка бирөөлөрдүн сүйүүсүн элестетип эле ырдап жаздырабыз. Баягы ыр делечи ушул элдин жүрөгүнө жетиш үчүн элестетүү болмоюнча ыры супсак болуп калат да. Анан сөзсүз түрдө сен студияда ырдап атканда ошо элестетип анан ырдасаң, анан эл дагы ырыңды элестетип угат да. Анысыңарындай бул ырга деле ушундай жан киришиш керек. Ушул сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө ырдаган ырларыңыздын көпчүлүгү баягы миллионер десем болот, азыркы заман тили менен айткандачы. Анан көбүнү баягы ачып көрүү билдирүүлөрүнө киргенде сиз айткандай көбү өзү жашап өткөндөй угуп, сиздин ырларыңыз ошонун жашоосуна дал келип калгандай экен да. Көрмандарыңыздан сизге байланышып ушул ырыңыз жөнүндө өзүнүн бир тарыхын айтып, же болбосо бир ыраазычылык айтып болот андайлар. Жаным ай деген ырды көп айтып калышат. Мен звоногумда далай жүрдү. Бул жеңиң экөөбүз ушул менен таанышканбыз. Машинада только ушул биздин ким болчу. Анан ушурду угуп мен сүйүүдөн арылгам же сүйүүмө жеткем дегендер толтура бар. Депрессияны ошол ыр менен өткөргөм деп. Ушундай. Арзу деген ырымды көп айтышат. Арзуну ырдаганда ушул көп угуп калам. Аябай жан дүйнөгө жакын ушул уксам да тажабай угам деп. Ушундай болчулар көп болот да. Сизге байланышып бир өзгөчө болгондорунан эгер эске түшсө айтып бериңиз бизге деле. Рилске кесип салам. Арзу деген чыгарма ырдап калганыма да чын эле шүгүр кылам. Себеби ушул арзу деген ыр ушул мага жаккан адамдын жан дүйнөсүнө ушурда жагып туура болуп калган да. Анан ошол адам менен мен дагы ушул ыр аркылуу себеп болуп аябай баягы болот го адам. Ошентип эметип табышып калганбыз. Анан ушул арзуну ырас эле ырдаптырмын, рахмат деп өзүмө аябай эме кылып калам. Себеби бул арзунун жакшы уккан көрманы менин жакын адамым да. Азыркы учурда буюрса, анан ошол адамга мен түшүнгөнүм боюнча махабат экөөбүздүкү деген ырдында анан арзуга сага поддержка болсун деп махабат экөөбүздүкү давивать этип койдум. Бирөөлө баш айналган. Экөөнү өмүр бою угуп жүр деп. Буюрса алда ачыкталат болуш керек. Кудай буюрса жакшылык баары ачыла турчу нерсе да, анан Кудай буюрса концерттерибизди өткөзүп алгандан кийин буюрса. Сон күтөбүз анда жакшы жаңылыктарды сиздерден. Кудай буюрса. Анан
аты жөнүн, ким экенин азырынча ачыктабасак да, сизден эме сурайынчы. Кандай сүрөттөй алат элеңиз? Эмнеси менен өзгөчө ал адам? Эң башкысы баягы адам бири-биринин жылдызы келиш керек да. Анан эң башкысы динден кабар болуш керек. Ата энеңди урматтап, сыйлап, ата энең менен ата энеңиздин ыраазычылыгын алалы деп динден кабар болсо эле, эң башкысы ушу Кудайга жакын болсо эле ошол бири-бириң менен бири-бириңнин тилиң бир болот экен да. Анан жеке мага мындай суроо берип калганда, сага кандай кыздар жагат, же болбосо эмне болуш керек дегенде, менин оюм да, мен ал кандай экенин түшүндүрө албашым керек да, мен билбешим керек ал кандай экенинчи. Сиз ушул суроого кандай жооп берет элеңиз? Түшүндүрө аласызбы? Кандай дейсиң? Мисалы менден сурап калышат да, ал кыз эмнеси менен жакты, же болбосо сен болочоктогу келинчегиң же жарың кандай болуш керек дегенде, мен аны сүрөттөй албайм да. Сүрөт, мисалы үчүн эң башкысы сырт эмне кыласың, чылап ичесиңби, жан дүйнөсү деген сөз бар го кыргызда. Ушул сөз өтө туура, мунун мааниси өтө туура экен да. Себеби адамдын жан дүйнөсү ушу экиге бөлүнөт да. Бирөө ушул азыр бүгүнкү күндө европалашып кеткен феминистка. Жана тең укуктуулукту каалап, эки семейни отуруп алып үйүнөн коньяк ичип, шоколад жеп отура берген семьялар бар го. Ошондой көз карашта. Бирөө дин менен кой деп урматтап, бири-бирин сыйлап, күйөөмдү сыйласам ыраазычылыгын бейишке чыгам деген ой түшүнүктө жашагандын айымдары бөлөк болот. Анан жанагындай европалашып кеткен, жумушумду мен кылмак белем, служанка белем деген феминисткалар бөлөк болот. Экөө. Ал өзүнчө түшүнүк болот. Ошо эки түшүнүктү сен жан дүйнөңүн кайсысына туура келет? Өзүң европалашып кеткен баласыңбы же өзүң динден кабарың бар балабы? Вот ошол эле тандайсың эки жолду эле. Эки жолду эле тандап, сен кайсынысына жүрөгүң тартат, жакыныраак болду, ошо сеники. Негизи ушуга жакыныраак бир багытта сиз менен кенен дагы сүйлөшөйүн деп аткам. Ага чейин баягы чыгармачылык темасын дагы бир аз жыйынтыктап алып, анан кенен отуруп алып экөөбүз дискуссия кылалы дегендейчи. Чыгармачылыктан баягы өзүңүз айтып өткөндөй, дагы бир сизде дүң болуп, өзгөчө бир бурулуш жасаган чыгармалардын бири бул Фаридам чыгармасы болду. Ал чыгарманын жаралуу тарыхы кандай болуп калды? Булардын жаралуу тарыхы Азамат Шералиев деген менин досум бар, аябай жакшы бала. Ошолорду ушул бала эме кылып жүргөн, эмне эле тиги жаздырам деп аранжировкасын кылып жүргөн экен. Орозо болчубуз. Орозодон кийин эле анын мен дагы бир бар, ошо стилде бир шайхана деп казактардын бири бар, ошону кыргыз кыздары деп которуп ырдайм деп жүргөм. Анан Азаматтан угуп калып эле алырды. Доска мо меникине түшөт экен деп эле анан ошо Азаматтан алып, анан буларды мен ырдап калгам да. Жөн эле берди эле. Ырдап койгом. Анан ошо ойдон булар мен мага буйруган экен, мен багыма жазылган экен да. Демек баягы аткаруучудан да көп нерсе таасири болот да. Балким башка бирөө аткарса, Фаридам азыркыдай деңгээлге жетпейт. Мага жарашып калган да, жарашып калган. Өзүнүн адам ошо ырды жарашып, өзүнө жарашыктуур издеш керек да. Анан ал сиз айткан байке кандай кабыл алды кийин? Кабыл алды, уру дейт мени. Анан аябай жакшы бала да. Эми ал тамада жигит. Анан өтө эле баягы тамада тойдо эле ырдап, ырлардын арасына алып барып анан баягы антрактарга ырдап коюп конго жаздырган да. Анан ал тура эле кабыл алды. О, доскем, сен бул сага жарашып, сага сонун отуруп калды. Мен коем тойдорго эле жаздырып ырдамакмын деп. Жети кубанса деле керек анда чыгармасы ушунчалык. Кубанат. Мен дагы дайым ошо эстеп турам Азаматты. Азаматсың деп. Бул чыгарма баягы сиз айтып өткөндөй аябай бир түшүмдүү да чыгарма болду мен түшүнгөнүм. Ооба, туура. Себеби баягы той топур эми башталып күчүнө келип атканда момент жазылган ырлардан бири болду, Кудайга шүгүр. Фаридам менен баягы мен унутуп атам бир рекордтучу. Эми мага баары бир. Жок, ырчылардан бир чыгармасы аябай белгилүү болгон, анан бир күндө бир канча тойго жетишкеничи. Ушул Фаридам менен сизде ушундай учурлар болду? Болгон бир күндө 9-10 тойго чейин жетишип койчубуз. Ал убакта ошондой учурлар болгон көп эле башында. Жакшы эле пайдасы болуптур. Жакшы. Шоу бизнестин бизнесин жүргүзгөн турбайбы? Ошо өзү айтып тургандай эле бизнес кылганбыз да. Ушундай болуп калат. Анан акыркы чыгармаңыздар баягы Айгерим Расул кызы менен чыгарган чыгармаңыздарчы, Кызгалдак деп. Мага деле ушул чыгарма жеке өзүмө аябай жакты. Унамда да кетип атып, Эрланда калп айттырбаса керек, көп угабыз. Анын ичинде анан мени өзгөчө көңүл бурдурганы клип болду да. Мен клипмейкер эмесмин, ичинен биле албайм, бирок мага аябай кымбаттай сезилди ушул клип. Ооба, кымбат эле тартылды клип дагы. Ошо 2-3 миң доллардай расход сарптап койду окшойт, билмегенмен. Бул кимдин баягы инициативасы болду? Айгерим
Айгеримдин эмеси общий Айгеримге таандык. Сиз жөн эле ырдап койдуңуз. Жок, биз жардамдаштык, бирок биз Айгерим айтканда макул болду. Айгеримге ишенем да, ал мыкты кылат, мыкты кыз, анан мыктыдан мыкты клип ой жүгүртүү болоруна ишенем да. Анан сонун ушундай клип жарык чыкты да. Тойдун эртеси жөнүндө сизден бир кеңеш сурайынчы. Эми буга чейин сиздин жашооңузда да ар түрдүү окуялар болду. Тойдун эртеси жашоо башталганда бир эки жаштын жашоосу кийин жакшы деңгээлде кетишине сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Той өтөт, кабыл келет болот. Эң башкысы эл келет, батасын берип кетет, бирок жашоодо деген ошо бири-бирин урматтап, сыйлап, бири-бирин сүйүш керек. Эң башкысы ошол ортодо сүйүү болуш керек. Сүйүү болсо бири-биринди угасың. Сүйүү жок болсо бири-биринди укпайсың. Бири-бириңе атаандашасың. Ортодо сүйүү болсо гана жашоо болот. Ошон үчүн кеңешим ошол, ар бир адам бири-биринин түгөйүн таап, баягы турмуш куруш керек. Ушул теманы башында сиз да бир аз баштап өттүңүз, феминизмдерге тиешелүү, анан башка багыт депчи. Эми ошол теманы сиз менен бир кенен талкуулап, анан сиздин оюңузду угайын деген максатта. Ушундай маек кылып атканыбыздан кийин акыркы окуяларга биз токтолбосок, менин оюмча туура да болбой калат. Тилекке каршы акыркы учурда биздин ошол айымдарга болгон мамилелер, туура эмес мамилелер бир көбөйүп аткандай сезилет да. Булар кээ бирлер муну азыр социалдык тармак көбөйгөнү үчүн ушундай көптөй сезилип атат, мурда эле көп болчу, азыр ушундай публикага чыккан үчүн көптөй болуп атат дегендер бар, мурда андан көп болчу деп. Кеп мурда көп же азыр көптө эмес, ошол нерсенин болуп атканында да. Болуп атканынан туура. Ушул нерселер эмнеден деп ойлойсуз? Сиз деле бир түйшөлтсө керек ушул маселе. Албетте, бул мен деле таң калам. Мен деле ушундайлар көрүп алып, жанагындай минтип кетиптир, өлтүрүп кетиптир дегендерди угуп алып, мен бул нерсе билбейм, ошо мен деле ушул вопросту кээде туруп таң каласың, эмнеге мындай жолго барышат, кандай адамдар барышат деп ошол келип, ошо түшүнүк, баягы адам бири-бири менен ошо бири-бирине түшүнүксүздүктүн айынан болуп чыгат да баардык нерсечи. Бири-бири менен түшүнүксүз болбогондуктан келип чыгат болуш керек. Эркек мисалы көбүнчө мындай да пикирлер бар да, эркекти ошого жеткирип коюп атышат дегенчи. Бул пикирге мен негизи кошулбайм, бирок эркек ушунчалык жинденип атса, жинин кайдан чыгарыш керек, эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Сизде бир нерв болгон учурларда кантип жеңесиз? Ичиңен келмей айтсаң, эми баарыбыз эле ошол мусулманбыз да, биз мусулманбыз деп атыбыз эле болгону менен баары айтылганы менен эч бир эмесин мындай карманып албай эле ушундай болуп кетпедикпи? Эң башкысы ошо дин менен жашасак эле тынч жашоо болот өзүчө. Ошол сиз айтмакчы ошо феминистка менен динди карманган адам биригип алып, анан ошондон бири-бирине жаңжал чыгат да ошондайларданчы. Тиги өзүнүкүн бербей, тиги өзүнүкүн бербей. Анан эки тарап тең ошол бири-бирин билип, жан дүйнөсүн бири-бирин сезиш керек, билиш керек деген ойдомун да. Анан уруш талаш ушул сыяктуу түшүнбөстүктөр деле келип чыгат. Бирөөнүн динден кабар болсо, бирөөнүн кабары жок. Бирөө бирөөнү урматтаса, бирөө урматтабайт. Ошондойдун айынан эле анан жана ичкилик, ошондой нерселердин айынан, ошо жаман нерселердин айынан эле келип чыгат да баардык нерсе. Экөөнүн ой жүгүртүүсү эки башка болгондуктан. Биз карындаштарыбызга бир кеңеш бере алабызбы? Алдын ала ушул бирөөнү келечектеги бир жубай катары тандап аткан болсо, балким ошол зөөкүр болушу мүмкүн деп алдын ала бир билүү мүмкүнбү? Алдын ала билүү мүмкүн эмес да. Ар бир семьяны шайтан ар кандай аралайт да. Анан ошол эң башкысы ошол, мен дагы да басып эле айтам, ошол шайтан аралатпаш үчүн ошо динге бекем болушубуз керек. Ошондо эле бизди шайтан аралабайт. Шайтан деген кээде ошол досторунун кейпин кийип келет, кээде жакындарынын кейпин кийип келет, кээде ошол аялыңдын кейпинде эле өзүңдүн үйүңдө эле ушундай болот да. Анан ошондой нерселерди ошол дубаларыбыз менен, ошол үйдү таза кармап эле дин жолу менен жашаса эле любой семья таза, сонун, жүрөгү тынч жашашат да. Талкуу жүрүп жатат да. Ушундай сизге окшоп жалпы өлкөгө таанымал болгон шоу-бизнес өкүлдөрү дейлиби, блогерлер дейлиби, ушундай учурларда сөзсүз түрдө баягы пикирин билдириш керек, же болбосо ушундайларга сөзсүз түрдө реакция жасаш керек, же болбосо аял кишилердин укугун коргойлу деген бир акцияларга катышыш керек, же болбосо ошолорго бир жан үрөш керек депчи. Сиздин бул багытта оюңуз кандай? Ар бир нерсеге ушул элге таанымал болгон жалпы эле кайсыл багытта болбосун
баягы кесе айтканда подписчиги көп болгон инсандар реакция кылыш керек. Түшүндүм. Эми бул ар бир адамдын өзүнүн чыгармачыл адамдардын өзүнүн чыгармачылыкка болгон стратегиясы бар, өзүнүн бир тактикасы болот. Анан мисалы үчүн менин тактикамда мен андай нерселерге дин эки тарап тартышып ушундай болуп аткан маселелерге чагымчылып коет го, бир ортого бир эме кылып, мамлекеттик бир чоң суроо жоопторго ушу сыяктууларга мен аралашып эме таштагым келбейт. Себеби мен эл ырчы катары эле билип, активист катары эмес, ырчы катары эле билип, ырларымды угушун каалайм. Анан кээде болуп калат, ооба силердин подписчиңер оюңарды айтпайсыңар деп. Сен оюңду айтсаң биягыңа жакпайт да. Беш кол тең 50-сүнө жаксаң 50-сүнө жакпайсың да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн окуатыбызды кылабыз да, тынч эле ырдап эле кой, ырыбызды кылалы депчи. Анын талаша тургандар бизден акылдуулар бар, активисттер ошо бири бири менен айтышып, именно ошо жумушту жактагандар бар. Ошону жумуш катары кабыл алып активисттер бар да, андайлар талашып тартыша тургандар. А биз өзүбүздүн ишибизди, жумушубузду кыла берели. Демек сиздин пикириңизде ушул ырчы болгондон кийин баягы өзүнүн аудиториясына жараша эле бир оокатты берген туура деп эсептейсиз. Оокатты берген туура деп эсептейм. Анан мен балким түшүнүп билбей айтып алышым мүмкүн, балким билип айтышым мүмкүн. Ар ким өз жумушун кылыш керек да. Анан албетте биз эң башкысы мамлекетибиз үчүн жакшы иштер болуп атса, жаман иш болуп атса аны биз айтып коюшубуз керек. Жанагындай эме маселе боюнча, религия боюнча биз унчуксаң сен 50-сү динди карманат, кээ бири карманбайт, кээ бири феминистке, ар ким ар кандай. Анда сен таланды да калып кетесиң. Анын үчүн биз ошон үчүн өзүбүздүн ырысын ырдап жүрүшүбүз керек да. Кайсы бир деңгээлде ошол багыттагы суроолорго биз жооп алуу максатында ушундай подкасттар бар деп коеюнбу, сиздердин пикирлерди. Баягы сиз айтып өттүңүз феминизм деп, анан диний багыт депчи. Негизинен келгенде ошол феминизмдер да баягы айтат эмеспи, ураны катары биз аялдардын укугун коргойбуз депчи. Бирок чындыгын айтыш керек, кээ бир учурларда ошол аялдардын укугун коргойбуз деген сөз менен бир багытын башка жака буруп кеткен учурлар да аябай көп да. Бирок негизи феминизм туура феминизм болуш керек, жеке менин оюмча, баягы туура аялдардын укугун аялды коргош керек, аялдардын укугун ар бир эркек коргош керек. Аялды бай динде деле бар ал. Аял аманатың. Аны сен караганга милдеттүүсүң, багышың керек. Аялдын түшүгү оор, ал динде деле каралган ал нерсе. Бирок аны опуртуп, жапыртып, анан жанагындай эмеге резонанс кылып алып чыгып, анан жана көчөлөрдө жүрөт го, чачтарын сары жашылга боёп алышып, мындай аялдардын укугун коргойбуз депчи. Мындай татуировкалар мененчи алар кандай максатта, эмне аркылуу, ким аркылуу келип эмне болуп атат, мен аны айтып түшүнө албайм. Сон бул чамада менимче жетиштүү эле жооп алдык окшойт сизденчи. Анан биз көбүнчө ушундай сизге окшогон белгилүү кишилерден оюн алып, ушундай подкастка чакырган учурда бир ыраазычылык мүнөттөрү катары суранабыз баарынанчы. Сизге ушул ыраазычылык мүнөттөрүн берсек, ушул күнгө чейинки жашооңузда сиздин бир жакшы багытка кетишине өзгөчө бир таасири болгон адамдарды тизмектеп айтып берүүнү суранабыз да. Сиз кимдерди айтып бере алат элеңиз? Ыраазычылык албетте биздин ата энебиз, ушу жарык дүйнөгө алып келген ата энебизге, эне ата эне үчүн бала экенбиз да. 35-ке чыксак делечи. Анан дагы деле кичинекейде сезиле берет экенбиз да. Анан эркек ушу качан ата энеси өткөндө анан чыныгы өзү баягы ата эне болот экен да, чоңоюпчу. Анан биз дагы деле балабыз да. Анан албетте ата энебизге ыраазыбыз, колдоп коштогон бир туугандарга ыраазыбыз. Анан андан кийин эле биздин ушу жумушубуз болгон чыгармачылыктагы мага колдоо көрсөткөн, жардам көрсөткөн жора жолдош, достор, деги эле ушул обончу, жазуучу, баардык иштешкен жалпы адамдарга, анан албетте биздин жаныбызда бизге ишенип турган сүйүктүүбүзгө десек болот ушундай адамдарга болот экен ыраазычылыгын билдирген. Сен баягы артист десе эле несерьезный адамдар ойлошот экен. Артисттер болбойт алар, бүгүн бар эртең жок, алар баягы көп сүйлөшөт, көп кыздар менен сүйлөшөт, анан алардын жашоосу оюнчук депчи. Албай эскиден калып калган нерсе болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө артисттер эң жакшы жашаган артисттер да. Анан мындай наоборот, мындай мурдагы эмелер менен салыштырбаш керек. Артист десе эле бир башкача элестешет экен да. Ошону мен байкап калдым. Себеби баягы туруксуз сыяктуу кабыл алышат окшойт. Бирок бүгүнкү күндө артисттердин баягы суктанган адамдар бар го. Суктанып алып кайра тияка барып башкача сүйлөшөт экен да. Анан ошол нерсе мен айткым келип атат. Ошол мен эң ыраазычылык билдире турган адамдар ошол. Мага ишенип баягы туура батасын берген адамдар бар.
Кудай буюрса ушул адамдарга ыраазычылык билдирем. Сон анан азыр баягы тизмектеп айтып атканыңызда сүйүктүүсү да десек болор эт уже деп койбодуңуз. Ошол жерде өзгөчө бир башкача жылмаюу кетти да. Ошол мага ишенип баягы канча деген адамдар айланасындагы адамдар ар нерсе дейт экен. Ошонун баарына мен мурдагы жашоомду эске албай баардыгын ошол өзүнүн баягы биз бири бирибиз менен күрөштүк да. Анан ошол адамдарга ыраазы болот экенсиң. Анын ата энесине, ошол жалпы бир туугандарына ыраазымын да. Демек азыркы буюрса баягы бир көңүлүңүздү алган, жүрөгүңүзгө жакын болгон инсандын сизге колдоосу жакшы экен. Колдоосу сон өтө керемет, бактылуубуз. Мен да баягы жакшы ниеттерди айтам. Буюрса жолуңуздар бир болуп, бир бактылуулук насип этсин. Себеби ошол кишини оюңузда элестетип, баягы сөздөрүңүздө кошкон сайын бул жакта камерадан да көрүнөт болуш керек. Сизде башкача бир жылмаюу пайда болуп атат да. Себеби чыныгы сезимдер болсун дешин эле. Анан ата энеңиз жөнүндө кыска сурап өтөйүн. Сизге эң көп айткан кеңештери, эң көп айткан сөздөрү кайсылар? Ата энем үйдө бизди көп кеңеш айткан кеңештери эми бизге деле аябай деле монтип урушуп деле мындай тарбия эме кылбадыбыз. Баарыбыз эле өз акыл эстүү болуп чоңойдук чын. Анан атам айтып калчу ошо баары дээринен деп. Миң айт, баары дээринен депчи. Анан дээринде болбосо болбойт. Анан барыбыз Кудайга шүгүр эми эң башкысы эми бул жакшы бала болуп тарбиялап чоңоюш делечи. Бул ата эненин баягы туура сага тамак, туура адалдан тарбия, адалдан сага тамак жегизген экен да. Анан биз дагы ошон үчүн өзүбүздүн бала чакага келечекте анан туура адалдан тамак, туура тарбия беришибиз керек. Себеби дегенде мисалы үчүн сен бир ошол үчүн адам арам адал дейт го. Ошол бекеринен биздин устаздар айтып атпайбы? Адалдан тамак иштепчи сен эгер кенедейиңен сен туура эмес жолдон ата энең сага туура эмес жолдон акчап келип туруп тамак берсе, сен кийин ошол бала туура эмес жолдо жүрүп калышы мүмкүн да. Туура эмес жолдо. Эгерде сен кенедейиңен ата энең сени адал менен бакса, сен кийин жакшы бала болуп чоңоюшуң мүмкүн да. Кудайга шүгүр биздин ата энебиз ушул 90-жылдан бери соода сатык деген сүннөт. Соода сатык менен ушу кийим кече сатып бизди адалдан тамак жегизип чоңойткон экен. Бүгүнкү күндө баарыбыз тең. Менден кийин 3 иним бар. Баарыбыз Кудайга шүгүр жакшы, ар ким өзүнүн ордун таап, жакшы жолдо ата энебиздин бетин жер каратпай жакшы жигиттер болуп чоңоюп келатабыз. Сон акыркы суроо болсун сизге. Баягы биз көбүнчө бир 15 жаштагы өспүрүмгө айтыңыз деп суранабыз да. Мен сизден дагы бир аз өзгөчө кылайын. Жана маегибиздин башында 2003-жылы Женекой Алмаз деген жигиттин ырдап атканын уктук да. Ошол Алмаз маңдайыңызга отуруп бир сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү болуп калса, эмне деп кайрылар элеңиз? Кандай сөздөрдү айтат элеңиз? Алмаз келечегиң алдыда демекпиз да. Келечегиң алдыда. Молодец. Ушул бойдон чоңое бер дебекмин. Жакшы, бактылуу бол, ден соолугуң болсун. Ден соолук калмак. Жазба деле айтмакмын. Сон чоң рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Буюрса алдыда бир чоң иш чараңыз, концертиңиз болгон турат. Сиз башында айтып өткөнүздөй ойдогудай өтсүн, ийгиликтүү болсун, андан ары аңчылык болуп, элдер баа суранып кайра концерттер болсун дегендей жалпы эле чыгармачылыгыңыз бир ийгиликтүү болсун. Сизден да бир биздин Ойзон YouTube каналын көрүүчүлөр. Ойзон YouTube каналына абдан ыраазыбыз. Силер дагы баягы чындыгында ойдогон нерселерди алып чыгып, чогуу сонун маектештик, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жүзүңүздөр өчпөсүн, туудан бар болуңуздар. Буюрса жалпы көрөрмандарга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Биз да сиздин ойлоруңузга кошулабыз да, кыска коштошолу. Ушундай жакшы белгилүү инсандардын ойлорун сизге жеткирип берүү аракетибизди дагы уланта беребиз. Жакшы, тынчтык мезгилде кайрадан амандашканга чейин жакшы туруңуздар дейбиз.